بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Allah subhanahu wa ta'ala сыйкыр маселесинде көп түрлөрүн бүтүрдүк. Эми сыйкырдагы сактана турган жолдорго киребиз. Демек, сыйкырдан сактана турган жолдор. Мисалы, бул сыйкырдан шыпа тапканда мурда биринчи кээ бир адамдар сыйкыр аларга окутулар электе, алар сыйкырдан сактана турган жолдорду билиш керек. Демек, бул бардыбызга керек маселе. Канткенде сыйкыр мага окулбай калат. Канткенде сыйкыр окуса дагы, ошо сыйкырдан мен сактанып жүрөм. Мынакей ошол жөнүндө негизги тема бул профилактика маселеси. Өтөбүз. Эң биринчи субул ал-уқая минен сихр, эң биринчи жол бул ал-азкар, зикирлер жана Аллах менен сактануу дуалар. Анткени Ибн Кайим рахимахулла өзүнүн Задул Маат деген 4-чү томунда ошондой Тибб Набауи деген китебинде ошол жөнүндө айткан. Адамдын жүрөгү Аллах болгон зикирге толгон болсо жана ал дуалар менен, зикирлер менен сактануу, тауидат деп коет, сактануу нерселер менен Аллахка гана жүрөгү, адамдын жүрөгү огон болсо, ага анын жүрөгүнө жана анын тилине өтө чоң бир коргон болот дейт. Сыйкыр окулган учурда дагы анын тилин, анын жүрөгүн, анын денесине сыйкыр өтпөгөнгө чоң бир коргон дейт. Ошол себептен имам Кахтани сонун китеп жазып кеткен. Биздин централ мечитте сатылат. Крепость мусульманина. Мусульмандын коргон китеби. Мындайча айтканда, Хиснул муслим. Каралач, атында эмне нерсе жатат? Коргон. Менен коргонот. Шайтандан, сыйкырдан, көз тийгенден, айтор жинге тиешер нерсенин баарынан, адамдардын шайтандарынан, жиндердин шайтандарынын баарынан коргоно турган китептердин бири, эң мыкты китеп. Бул Хиснул муслим. Ошо ар бир мечитте, ар бир жерде ошол китеп сатылат. Неге? Анткени мусулмандарга чөнтөк китеп болуп калды. Демек, эң негизги туугандар, эң негизги сиздердин сактана турган жолуңар бул өзүңүздөр Куран жатташ керексиңер. Фатиханы, Фалак, Нас, Ихлас жана пайгамбардан болгон дуаларды, эртең менен кечки зикирлерди, ошол жакта сыйкырдан сактана турган дуаларды крепость мусульманда окусаңыздар, өзүңүздөрдү өзүңүз коргосоңуздар, молдо келип дем салып берет деген бул сиздердин жүрөктөрүңүздөрдө ширк болуп калышы мүмкүн. Молдого таянбаңыздар. Бир гана Аллахка таяныңыздар. Аллах субханаху ва тааля сизге да берди ошол тилди. Сизге да берди ошол акылды. Сизге да берди ошол дилди. Өзүңүз дилиңизди, жүрөгүңүздү Аллахка оодуруп, өзүңүз ошол дуаларды айтып, Аллах менен сактансаңыз, Аллах субханаху ва тааля сизди коргойт, өзү колдойт. Ошон үчүн келиңиздер, зикирлерден жаттайлык. Эртең менен кечинде ошо зикирди айталык. Өтө пайдалуу. Жок деген айтканды билбесеңиздер, мисалы, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир. Жосо ауз биллахи минаш шайтанир раджимди көп айтыңыз. Ауз биллахи минаш шайтанир раджим. Бул дагы адамды коргойт. Анткени сыйкыр өзү негизинен сыйкыр. Ин анна сихрухум иннама ятимму та'сираху фи кулубил даифа. Алсыз жүрөктөргө таасирин берет экен сыйкыр. У нуфус шахвания. Жанакына азырыктарга, огон, напсларга дагы таасирин берет. Ошон үчүн кимге таасирин берет сыйкыр?
ولهذا غالب ما يؤثر في من ضعف حظه من الدين. Динден анын үлүшү аз болгон адамга, мындайча айтканда динди көп кармаган, намаз окуган, же намазын чала окуйт, же орозосун чала кармайт, же зекетти бербейт деле, мына ошондой адамдарга сыйкыр жөн эле түшөт, жөн эле тиет. والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب لهم من الأوراد الإلهية. Анын Аллах болгон таянычы жок болсо, Аллах болгон таухидине, Аллахтын жалгызына иман келтирген эмес болсо, жана Аллахтын Курандагы аяттарынан, пайгамбардын хадистериндеги дуалардан андан насиби жок болсо, мындайча айтканда сөз жаттабаса, ошону айтып жүрбөсө, пайгамбардын дуаларынан билген эмес болсо, анда бул адамга сыйкыр тие берет. Экинчи коргон. Экинчи коргон бул биринчи коргонду биз теория жагынан айттык, илим жагынан айттык. Экинчи коргон бул практика жагынан. Жана бул практика оңой эле. Кичине буга акча керек. Бул эмне? Ажва деген финикти сатып алып жеш керексиздер. Бизде Кыргызстанда ал ажва деген финик кымбат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, Аравияга заказ берсеңиздер болот. Саудияда атайын Мединадан ошол финик сатылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өз колу менен отургузган финик, ал-ажва. Ошол үчүн алымдар айтат: "Ха деген нафи би баракати гарас наби саллаллаху алейхи вассалам." Анткени пайгамбарыбыз өз колу менен отургузгандыктан бул финик, ажва деген финикте береке өтө көп дейт. Ошол үчүн ажва финик жегиле. Анткени пайгамбар айткан: "Ман тасабба би саб'a тамаратин." Ким эртең-эрте ач карын 7 ажва түрүндөгү финик жесе, тамаратил ажва лам тадурруху залика al-yawm summun wala sihrun. Ошол күнү ага уу дагы, сыйкыр дагы зыян бербейт дейт. 7 финик, ар бирин 7 курма ажва деген сорттогу. Ар бирин бисмилла деп оң кол менен шашпай чайнаш керек. Жутуп салбаш керек. Шашпай чайнаш керек. Жана анын түрү бар, кичинекейлер бар, чоңдор бар. Жакшырагы чоңдорун алсак. Ошон үчүн мындай Аллах субханаху тааля акчаңыздарды ошондой бир профилактикага кетиргиле. Андан кийин леченияга өтө көп кетип салбай. Профилактика аз эле кетет. Мисалы, балким мен билбейм, килограммы 2000 сомго жетет болуш керек, килограммы 2000 сомго жетсе керек. Ошол финикти алсаңыздар, күнүгө 7 финиктен жесеңиздер, сизге кадимкидей күч берет. Эмнеге? Анткени пайгамбар буну Бухари Муслимдеги сахих хадисте айтат. Бул эң туура амал. Бирок Муслимде келген хадис ажва деп те келбеди, жөнөкөй эле финик жесе дейт. Ошол үчүн финикти 7 курманы жесек, Аллах субханаху тааля ошону себеп кылат бизге. Биз ошондон сактанып, алдын ала сыйкырды өзүбүздөн тосуп эметкенге. Ошон үчүн бир гана сыйкыр эмес, уудан дагы алдын ала профилактика түрүндө тосконго себепкер экен. Ибн Хаджар ал-Асқалани айтат: негизинен ажва деген финик жакшыраак дейт. Ал-аула анна залика хас би ажва. Бул ажвага тиешелүү. Андан кийин башка финикти колдонсок болот. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бул кыямат кайымга чейин мусулмандарга себепкер болот. Аннаху илажун мустамирун иля йомил кияма ли итлaq al-hadith al-sharif. Бул хадистин негизги мазмунуна карап, кыямат кайымга чейин бул хадис далил болуп турат дейт. Биз эмнеге киребиз? Андан кийин мурда биз сабакта өткөнбүз, хижама менен, Куран аяттары менен дарылануу, шыпа изүү деп. Ошол шыпа жолуна дагы токтолобуз буякта. Шыпа жолу изденгенде жол өзү 2 жол болот. Биринчи жол арам жол, экинчиси шарияттагы туура жол. Биринчи жол эмне? Арам. Деги бул сыйкыр үчүн өзүнө барып.
же көз ачып барып сыйкыр чыгарып суранып, сыйкырыңды жоюп койчу, сыйкырыңды алып койчу деп жалдырабаш керек. Неге? Анткени сыйкырчы анчалык эле тагдырыбызды өзгөртүп салуучу адам эмес. Биз ага барбайбыз. Биз бир гана таваккул Аллахка кайрылабыз. Неге? Анткени Аллах бизди ошентип жаратты. Бизди сынап жатат. Менден коркобу же сыйкырчыдан коркобу? Мага кайрылабы же сыйкырчыга кайрылабы? Мага кайрылабы же көз ачыкка кайрылабы? Адамдар азыр бирден болсо эле көз ачык менен сыйкырчыга чуркап жөнөй турган болуп калды. Аллах Тааланы качан эстейт? Курбан айтта, ороз айтта, жума күнү эстейт. Аллах субханаху таала күнүгө аны эстеп, ага кайрылганга татыктуу эмеспи? Анткени Аллах Рахман сүрөсүндө ал күнүгө амалда деди го. Кулла йом фи ша'n. Ал күнүгө амалда. Сизди дуа кылып, мага кайрылсын деп Аллах ошон үчүн жаратты да. Бир сыйкырчы колунан эчте келбейт. Ооба, андай сыйкырчылар көп, мындай ар кандай Ош базарда же башка жерлерде сыйкырчылар турат. Көрүнгөн нерсени жазып койгон. Көрбөгөндү көргөзөм, уктабаганды уктатам, сүйлөбөгөндү сүйлөтөм. Айтор зара кылбаны зара кылдырам дейт. Семирбегенди семиртем, арыктабаганды арыктатам. Айтор бүт нерсени кылам деп жазып койгон. Анда да бир телевизордон көрүп каласыздар. Бир аял чыгат, орус аял. Гайля, гадаю. Мен төлгө ачам дейт. Стаж 40 лет дейт. Субханалла. Өзүнчө атайын книжка аштырып койгонсуп 40 лет деп айтып жатат. Стажынан бери айтып атат буякта. Бирөө айтат экен, гадаю дейт, төлгө ачам дейт, 200% деп. Субханалла. Негизи 100% деген билчү элек, 200 өтүп кеттикпи? Көрүңөр, адамдар акчанын айынан. Бул жеңил окат да. Бирөөнүн башын айландырып эле 1000 сом, 10 000 сом, $1000 ала бериш. Сыйкырчылар, булар сыйкырлайт. Көз ачыктар, көзүм ачык дейт. Мен айтып коеюн. Мен өзүмдүн бир аныктамам бар көз ачыктарга. Көз ачык, анын көзү ачык эмес, тозокко бара турган жолу ачык. Ошол үчүн ким тез аранын ичинде түп-түз тозокко түшөм десе, анда көз ачык болсун. Зеленая дорога. Түпсүз кетет. Неге? Анткени ал өзүн Аллахтын ордуна өзүн коюп жатат. Кийин өтөбүз көз ачык жөнүндө. Көз ачык жөнүндө дагы бир 5-6 лекция өтүп беребиз. Биринчи азыр сыйкырчыларды четинен жанчып алалык. Неге? Анткени элибиз билсин, сыйкырчы деген кандай экен. Аллах Таала Куранда ачык айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал жөнүндө ачык айткан. Экинчи жол бул адал жол. Адал жол кандай? Бул истихрач ва табтили. Бул сыйкырды чыгарып, аны бузуп, аны жоюш керекпиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Лабид ибн Асамдын еврей сыйкыр окугандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Зарван деген кудукта деди. Барып туруп, сахабалар ошол жерден түйүндөрдү бошотуп чыгарды. Демек, ошол жерден алып чыгарыш бул пайда. Бирок Аллаху акбар, Аллах улук, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга сахабалар ошол Зарван деген кудукка барып туруп, ошол сыйкырды чыгаргандан мурда Аллах шифа берген дейт. Неге? Анткени бул хадисте биз 4 пайда табабыз. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооруп калгандыгы Аллах бизге белги берип жатат. Пайгамбар сыйкырланат керек болсо, сен мен илимдимин, мен күчтүмүн деп өзүңө өзүң ишене алба. Бир гана Аллахка дайыма таянып жүр деген пайда. Экинчиден пайгамбарыбыз айтып жатат, Зарван деген кудукка бекит деп. Демек, сыйкыр көбүнчө бекилет. Ал бекилгенди ылдый жакка бекилет. Канчалык кудукта же жерге көмүлгөн болсо, ошончалык сыйкыр таасир берет. Ал эгерде сыйкыр жердин үстүндө болсо, көрүнүктүү жерде болсо, бирөө аны тебелеп койсо, же жаны түшкөн болсо, же эзилген болсо, ал сыйкыры токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн экинчи бир пайда,
Биз билиш керек экенбиз, сыйкыр бекилет бир жерге. Бирөөнүн үйүнө келип акырын бир нерсени, түйүндөрдү, ийнелерди сайып кетет. Ошон үчүн этияттагыңыздар. Мен айтат элем, азыркы заманга жараша камера коюңуздар. Эми кечирип коюңуздар да, бир нерсени айтпасам болбойт буякта. Момент келип калды да. Мурда бир алам сырлары деп өтпөдү эле. Ошондо бир көз ачык, анын атын эсимде жок. Үйүнө ууру кирген экен. Ошол жакта көз ачык, белгилүү көз ачык, анын үйүнө ууру кирген экен. Андан кийин камера коюп калыптыр да. Мен айтмакчымын да, сен көз ачык болсоң, сен көрүп коюп белең, мен үйүмө мончанчы күнү, монча саатта, бул саатта мага ууру келет деп. Көз ачыкка да камера керекпи? Көз ачыктан көрүңүздөрбү? Аллах субхана ва тааля кантип алардын даражасын ылдый кылып жатат. Ошон үчүн келиңиздер, биздин көзүбүз ачык эмес. Биздин Аллах субхана ва тааlanын алдында көкүрөгүбүз, иманыбыз, жүрөгүбүз ачык болуш керек. Эгерде көкүрөгүбүздү, жүрөгүбүздү Аллахка ачсак, Аллах субхана ва тааля биздин жүрөгүбүздү иман менен толтурат. Ошон үчүн Аллах таала биздин көкүрөктөрүбүздү иманга толтурсун. Келиңиздер. Демек, бул жерде нерсемне эки пайдасын айттык. Үчүнчү пайда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге көргөзүп жатат, сыйкырды барып жойгула деп. Бирок пайгамбарга Аллах улук, пайгамбардын ал сахаба барып жойгучакта Аллах таала аны өзү жоюп койду. Төртүнчү бир маселе, пайда, биякта бул хадистен бир пайда табабыз. Сыйкырчы, ошондой сыйкырды окугандан кийин, Аллах субхана ва таалянын каалоосу менен гана болот. Аллах таала кааласа, сыйкырчы окуган сыйкыр менен зыяндык берет. Аллах каалабаса зыяндык бербейт деген пайда табабыз. Мынакей, пайгамбарыбыз мындайча айтканда, сахабалар аны таппаган учурда дагы Аллах шифа берип коймок экен. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах субхана ва тааля ошону таппай калсалар, шифа бербей коет эмес. Аллах субхана ва тааля шифа берет. Эми бирөө айтышы мүмкүн. Бул эми пайгамбар да, пайгамбар болгону Аллах ага вахий түшүрөт. Бизге каяктан вахий, бизге эмне периште келмек беле? Дегенде биз айтабыз. Бизге кайсы нерсе пайда болот? Эң биринчи нерсе таваджух ал-халис иля Аллахи тааля. Аллахка калыс өзүнө кайрылыш керекпиз. Аннаху Аллах субхана ва тааля өзү ошол орунга өзү даллат кылсын. Ядиллу аля макан. Кама саххан Расул саллам, пайгамбар салламдын жанакындай хадиси буга далил, жанакы Лабид ибн Асам окуган. Бирок бизге даллат кылсын десек, пайгамбарга вахий түштү. А бизге эмне келиши мүмкүн? Бизге ру'яту салиха, жакшы аян түш келет. А ру'я фил манам. Анткени пайгамбар айткан, момундардын такваларга пайгамбарчылыкка берилген 45-тен 1 бөлүгү бул жакшы түш дейт. Бизге вахий бербейт, бизге эчтеке түшпөйт, бирок Аллах момундарды түш менен гана сактайт. Сиздер Аллахка таянып, мага түшүмдө көргөз, кайсы жерде десеңер, Аллах субхана ва тааля албетте жаран берет. Кан юрихи Аллах би карамихи макана. Өзүнүн жомарттыгы менен сыйкырдын жолун, сыйкырдын жерин көргөзүш керек. Анткени ал көп дуа кылыш керек, Аллахтан сураныш керек. Фаяраху ва хада мин тамами ни'матилlah. Аллах анан ага түшүнө көргөзөт. Бул Аллахтан болгон чоң бир немат. Алал абд ал мусаб ид хуа тарикун сахл муяссар. Демек бул эң жеңил жолдордун бири, Аллах ага түшүнө көргөзүп коюшу мүмкүн. Андан кийин түшүнө көргөзгөндөн кийин бул барып ошо жерди тапса, анда түшүндөгү ру'я болуп эсептелет. Анда түшүндөгү түш бул аян деп. Эгер таппай калса,
анда аракет кылыш керек. Дагы Аллах субханаху тааля мага жаран бер деп, күч кубат бер деп сураныш керек. Же болбосо үчүнчүдүр ан я'рифа маканаху ан тарикил джин. Джин аркылуу сураш керек. Ал кандай? Жана кандай? Фамасалан яқра алал масхур аллади талаббаса джин фаянтиқу ала лисанихи фаюхбир. Джин адамдын ичине кирип кеткен болот. Анан адамдын ичине кирип кеткен джинге аны сабап, аны айт дегенде ал айтышы мүмкүн дейт. Тигил адамдын тили менен сүйлөшү мүмкүн дейт. Анан кабар билет. Ан маканы сихр. Сихр каякта экенин. Вакат хадаса анна кара'на ала фатат. Биз ошондой болду элек окуябыз. Биз ошондо окудук элек. Бир аял, бир жаш кыз окуду элек. Ал кыздын ичинде фанатакал джинни, анын тили менен жин сүйлөдү дейт. Ва ахбара бианнал фатат масхура. Буга сихр окулган. Фасална ан макани сихр. Сихрды сурадык, кайсы жерге көмүлгөн, катылган. Фа ахбара аннаху мавжудун фи байнахум. Алардын үйүндө эле, ош жерде эле. Вакат дафана тахта шажара. Бул бактын түбүндө көмүлгөн. Фадахаба халифата. Ошол кыздын тайкеси барып туруп, ошону казган. Вастахража сихр. Ошол жерден сихрды чыгарган дейт. Ва хадиса ухра. Башка бир окуя айтып берейин силерге дейт. Карана ала имратил масхура. Бир аялга, сихр окулган аялга окудук элек дейт. Фанатакал джинни ала лисаниха. Ошол аялдын тили менен жин сүйлөдү дейт. Фа ахбара бианна лати сахаратха. Ага ким окуду сихрды? Кайсы аял окуту? Ошону айткан. Уанна сихр мавжуд фи вусада ал мар'a. Аялды жаздан жаткан жаздыгында бекилген деп айтты. Ал масхура аллати танаму алейха. Аял ошо жаздыкка өзү дайыма жатат дейт. Фадахаба заужуха. Ошол аялдын күйөөсү барып туруп жазын көтөрсө, бил фи'л важада сихр фи макан аллади хаддадаху джинни. Чындап ошол жерде, жин чектеп берген жерде анын күйөөсү сыйкырды тапты дейт. Да бир шейх бар, ал мындай деген окуя айтып берет. Бир адамга сыйкыр окулуп, ал адам Аллахтан суранып, ихлас менен күнүгө истигфар айтып, күнүгө истигфар айткан экен. Бир дагы мүнөт калтырган эмес экен. Түндө түнкү саат 12-де телефон чалган экен. Баланчанын улуу баланчасым деген, ооба деген экен. Эшигинин алдында сыйкыр турат, алып кой деген экен. Истигфар дагы айткан экен күнүгө. Ошол эртесин кечке истигфар айткандан кийин дагы ошол эртеси күнү түнкү саат 12 дагы бирөө чалган экен. Баланчанын баланчасым дейт, ооба дейт. Эшинин алдында сыйкыр турат, алып кой дейт. Ошентип эртеси күнү дагы ошол истигфар айткандан эртеси күнү дагы чалып түнкү саат 12-де. Баланчанын баланчасын ооба дейт, сыйкырды алып кой деген экен. Андан кийин ошол адамдын жүзү агарып, кадимкидей өзүнө келди дейт. Мынайки Аллах субханаху тааля жаран берет. Билбейбиз, балким ал ошол сыйкырчы өзү чалат атабы? Балким Аллахтан болгон бир периште адам үнү менен сүйлөп атабы? Аны бир гана Аллах субханаху тааля билет. Неге? Анткени Аллах субханаху тааля өзү убада алган. Интансуруллахи янсурукум ва юсаббит aqdamakum. Эгерде Аллахтын динине бекем болсоңор, Аллах силерди утушка чыгарат, жана бутуңарга бекем тургузат дейт. Демек Аллах Таала таяналык. Аллах Таалага таянсак, Аллах бизди өзү эч качан сыйкырчылардын колуна корголбайт. Андан кийин дагы бир шыпа издей турган жолдордун бири бул сыйкыр окулган адамдын ичиндеги жинди чыгарыш керекпиз. Жинди чыгарыш керек. Чыгарып чыккан жана кубалаш керек. Анткени жин эгерде адамдын денесине кирген болсо, ал жиндер ар кандай болот. Мисалы, бир адамдын ичине 10га жакын жин кирип кетиши мүмкүн керек болсо. Себеби дегенде, ал жиндер, мисалы, бирөө бир бутунда болушу мүмкүн, бирөө башында болушу мүмкүн, бирөө курсагында болушу мүмкүн, бирөө жүрөгүндө болушу мүмкүн. Ошон үчүн адамга дем салсаң, ал жин нары бери жылып качып турат. Ошон үчүн биз хижама деген, ошол үчүн кайсы жер болсо ошол жер хижама алып койсо, аны чыгарып жин чыгып кетиши мүмкүн да. Жана жин буну арвалу хабиса мураккаба дейт. Ибн Кайим өзүнүн Тибб Набавийде мындайча айтканда, бул ыплас жандар дейт. Алар ар кандай бөлүктөрдөн куралган дейт. Бул жерде балким бир бөлүктөрдөн куралган, ошон үчүн жин толугу менен чыкпайт дем салганда. Куздуруш керек, жана кандай ичти өткөртүп чыгарыш керек, очищение деп тазалаш керек. Ошону жин
ал ыплас жан болгондон ал акырынан бөлүк болуп чыгат. Балким колундагы бөлүктөр чыгышы мүмкүн, же курсагында бөлүктөр чыгышы мүмкүн. Кийин анан биз да кийинки сабактарыбызда лечениянын жолдорун, шифа табуунун жолдорун кантип тазаланабыз, кандай очищение кылабыз жана ошол тууралуу кененирээк дагы сабактарыбызды өтүп беребиз. Ошол үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк болсо жинди денеден кубалап салганга жакшы. Тарду шайтан. Ошол үчүн денеден жинди кубалап салыш бул Аллахтан болгон чоң бир неамат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол үчүн бул дагы дем салчу. Пайгамбар айткан: "Ухруж аду Алла ана расулуллах". Аллахтын душманы чык, мен Аллахтын элчисимин дечи. Бирок кээ бир адамдар жин менен сүйлөшөт десе 2 саат сүйлөшүп отурат, ар кандай теманы сүйлөшөт. Бул туура эмес. Бул бидат. Жин менен сүйлөшкөндө атың ким, эмнеге кирдиң, эмне максатта кирдиң, сен менен дагы бирөө барбы деген максатта гана суроолорду, жетиштүү суроолор берип, анан аны динге чакыра турган сөздөрдү айтыш керек болду. Ашыкча сүйлөшүп, аны менен мындайча айтканда общение кылып кетпеш керек. О, кандайсың анан деп, ал жин деген жин, ал алдамчы. Ал ар кандай нерсени алдап, мындайча айтканда андан ар кандай сөз сурасаң, сен көз ачыкка баргандай эле өкүмгө түшүп каласың. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Мен ата кахинан ау аррафан фала юqbalu салату 40 йоман". Ким көз ачыкка же төлгөөчү барса, аны бакчыга барса, анын 40 күн намаз кабыл болбойт деген. Неге? Анткени ага баргандан ал ар кандай сөздөрдү айтат. Ал сөздөрдү көз ачыкка менен төлгөөчүгө, бакчыга ал сөздөрдү жамап токуп берген ким? Жин болот. Мындайча айтканда, көз ачык жок эле, прямой эле сен өзүң барып туруп жин менен сүйлөшкөндө болсуң да. Мындайча айтканда, сенин абалың көз ачыктын абалына түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах субханала ва тааля бизди ошол шифа табуу жолдорунда жиндерден, сыйкырдан сактасын. Мурдакы сабакта айтканбыз, сыйкырга өтө чоң бир таасир хиджама деп. Хиджаманы мурда кененирээк түшүндүргөнбүз. Эмнеге хиджама өтө чоң таасир, кичине кошуп кетсек дагы, себеби дегенде хиджама деген бул адамдын башындагы, денесинде кайсы жер болсо ошол жерге ушун жанакындай хиджама кылып, канын жанакындай тарттырып, сордуруп чыгарсак, ошол жерде жиндер кан тамырда кан менен кошо жүрөт. Анан алар айтпадыбы, арвал хабиса аль-мураккаба, алар ыплас, жаман жандар болот, жана алар бөлүк болуп куралган болот. Анан ошол жерден сорулганда алар кадимкидей сорулуп кошо кетип калышы мүмкүн да. Ошол үчүн адамга сыйкыр окулганда эки белги болот. Биринчиден баш ооруйт, экинчиден курсак ооруйт. Мындайча айтканда, жин киргенде, сыйкыр менен жин киргенде, имам Ибн Кайим рахималла Тибб Набавиде айтат, жин киргенде адамдын алдыңкы курсак жагы шишигенсип, алдыңкы курсак жагы башкача болуп калат. Мындайча айтканда, бир томпоюп, бир нерсе үстүндө, бир курсагынын өйдө жагында бир аба жүргөнсүп, мындай томпоюп чыгып калат. Жана өзүн кызыктай сезет. Анан кийин баш ооруйт. Эмнеге? Себебинде ошол ыплас жин ал ошол жерде жүрө берип, өзүнүн сасык ойлорун, жаман ойлорун чыгарып берип, алар кан менен мээни көздөй тебет экен. Анан кийин мээни көздөй кан менен тепкенде эмне пайда болот экен? Адамдын настроениясы бузулат. Ошон үчүн адам баш ооруйт, настроениясы бузулат. Эмнеге? Себеби дегенде, адам баласы настроениясы бузулуп калгандан кийин адам чуркабай калат, баспай калат, сүйлөбөй калат, иш кылбай калат. Адам отуруп калса эле бүттү. Шайтан өзүнө кенен чонун шашпай аны бөлүп, бүктөп салам дейт. Ошон үчүн келиңиздер, жин менен оорусаңыз дагы эч качан бир жерде жашынып, бир буручта отуруп калбаңыз. Кыймылда жүрүш керекпиз. Эмки сабакта ошол очищениянын, тазалоонун түрлөрүн өтөбүз. Аллах субханала ва тааля баарыңыздарга берекесин берсин. Аллах таала баарыңыздарды сактасын. Кийинки сабакта ошондой очищение деген кандай, бул тазалоо деген кандай, ошол жөнүндө кененирээк Тибб Набави менен Ибн Кайимдин Задыл Мааттагы 4-tomун кененирээк ачыктап бергенге Аллах субханала ва тааля
мүмкіншілік берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.